Салам достор, бүгүнкү видеобузда Senstrumente.ru сайтынын өзүнүн склады жөнүндө жана андагы жумуштар жөнүндө айтып бермекчимин. Карантинде кандай биз иштедик жана канча күн иштедик ошол жөнүндө. Senstrumente.ru сайты бул строительный материалдарды сатуучу сайт болуп эсептелет жана өзүнүн основной магазиндери да бар. Оффлайн магазин десек болот. Бул эң главный Россия боюнча склады, то есть главный офис десек да болот, главный штаб десек да болот. Бул жерде биз келген товарлардын баардыгын принимать этебиз, полкаларга размещать этебиз, то есть орноштурабыз, жайгаштырабыз. Андан кийин комплектовщик дегендер бар. Комплектовщик болуп иштедим. Ал комплектовщиктер ошол товарларды чогултуп, заказдар боюнча өзүнүн адрестерине жараша ким кайсы жерден алып кетсе ошол жерге алып барып, курьерлер же болбосо фуралар алып кетип деген жерге алып барат. Ал жерден фуралар, курьерлер өз адрестерине алып кетишет. Ушул жерден баардык Россияга чачырайт, тарайт десек болот. Россиядагы бүт строительный материалдарды ушулар башкарат десем жаңылышпам, бирок основной ошол сайттагы строительный материалдардын баардыгын ушул через склад аркылуу кетет. Логистический центр деп аталат, если так посмотреть. Но бул өзүм айтканда жөнөкөй сайт. Мен кантип орноштум? 10 март күнү мен бул компанияга келгем. Конечно, бул компания прямой орношулган эмесмин. Senstrumente анткени озондогудай эле бул жерде посредник менен орношууга болот. Прямой орношуш үчүн мен Россиянын жараны болушум керек. Же орусча айтканда Россиянын гражданини болушум керек. Ал эми бул жерде мен через посредник аркылуу орноштум. Ошол себептен Weldon деген компанияга орношуп иштедим. Эми сиздер деле ошентип Кыргыз Республикасынын жараны болгондон кийин орношсоңуздар болот. Складта иштегендин оорчулуктары. Биринчи оорчулугу минус десек болот. Бул чаң, то есть всегда чаң болот. Үйдү эртең менен тазаланып жуунуп баргандан кийин дагы кечке чейин уже аябай чаңдайсың, как будто сен реально стройкада иштегендей. Эми по-любому чаң болосуң. Канчалык складты тазалабасың, канчалык складты жуасың. Жумуштун физикалык оорлугу башында билинбейт. Нет, наоборот, тескерисинче башында билинет. Бутуңда кечке туруп жүрөсүң, кечке бутуң ооруйт, кечке басасың. Эгерде сенин электричкаң жок болсо, электроврухля деген бар. Мында видеолорду көрүп жатсаңар керек. Адамдар айдап келет. Эгер андай жок болсо, сен килдеген складты жөө басканга туура келет. Эми андай нерселердин баары оорчулук. Алган акчаң иногда аз болуп калат. Мисалы 45 000 айына тапсаң, бул аябай эле мындай жумуш үчүн оор. Себеби сен физикаңды аябай бересиң, аябай күчүңдү саласың, бирок тапкан акчаң аябай аз болуп эсептелет. Ошол себептен бул оорчулук жагынан да склад не очень. Бөйрөгүң, белиң ооруйт, көнүп кеткичекте. Андан кийин көнүп билинбей калат. Бирок канчалык суук тийип атат же болбосо аны биз деле билбейбиз. Үчүнчүсү безопасный. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бийиктикте көптөгөн товарлар турат, ал түшүп да кетиши мүмкүн, палети менен үстүңө улап да кетиши мүмкүн. Андан эч ким сактанган эмес. Кыргыздарго кырсык кашкабактын ортосунда деп. Ошондой эле кырсык болуп кетсе, андан сактана албайбыз. Бул аябай чоң риск, который биз жүргөн. Жан тегерекчетибизде штабелер, мындай электричкалардын баары жүрөт. Алар тебелеп кетиши мүмкүн, сүзүп кетиши мүмкүн. Эми коркунучтун баарын айта берсе көбөйүп кетет. Бирок негизгиси вот ошол.
карантин учурунда үйдө бекер отургандан көрө айына 45 миң таап иштеп турган бул жакшы нерсе деп ойлойм. Жумушта биз эң колдончу бул сканер болуп эсептелет. Сканер бул эч оорчулугу жок, бул жөн гана обычный телефон менен окшош эле, ичинде программалары бүт телефондукундай эле болгону гана кайсыл точканы басыш керек, кайсы убакта эмне деген сөздү азначайт, үйрөнүп алсаңыздар дальше эң жеңил. Эми сиздерге айтарым, решение өзүңүздөрдөн, жумуш иштеш керекпи, иштебеш керекпи. Бирок менин оюмча, эгер сиз Россияга жаңы келип, биринчи, экинчи ай мындай орустар менен адаптация болуп кеткичекти жумуш издеп жатсаңыз, бул жумуш сиз үчүн болот. Анткени эч кандай навык же болбосо адамдын мүмкүнчүлүгүн требовать этпейт. Болгону гана телефон колдонгонду билиш керек. Бул сканер. Экинчиси орусчаны окуганды билиш керек. Болду, ошол эле. Тамга тааныганды билиш керек. Болду, ошол эле. Калганын бат эле үйрөнүп кетесиз. Пока 3 ай 4 ай Россияга келгенден кийин иштеп акча чогултуп алып, анан дальше мисалы повар же официант болуп иштеп кетсе болот деп ойлойм. Мен жаңы келгендерге Россияга ушуну совет берет элем. Андан дальше өзүңүздөрдүн решение. Кыркы суроо, карантинде кантип иштедиңер десеңиздер, биз маска, перчатка күндө кийип жүрдүк. Азыркы күнгө чейин маскачан жүрөбүз, перчаткачан жүрөбүз. Кээде видеолордон көрсөңүздөр керек. Маска, перчаткаларда. Ошол себептен биз ал жагын болгону менен кармандык. Жакшы. Кыралаш 13 000 задание. 13 000.